Фактчек дүйнөсүнө кош келиңиз. Биз сунуштаган сабактарды өтүү менен бирге сиз ачык булактар менен иштөө үчүн чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ боло аласыз. Бирок бул фактчек берген мүмкүнчүлүктөрдүн аз гана бөлүгү болуп саналат. Фактчек деген эмне болду экен деп суроо салып аткан болсоңуз керек. Эмесе анын таржымалына баш багып көрөлү. Англис тилинен которгондо фактчек деген эки сөз фактыларды текшерүү дегенди билдирет. Байыртан эле журналисттер маалыматты жарыялоодон мурда аны текшерип келген. Мындан тышкары, түрдүү маалымат жөн гана элдин кызыгуусун канааттандыруу үчүн текшерилип турган. Журналистиканын тарыхында маалыматты текшерүү милдети журналисттин өзүнө же редакторго жүктөлүп келген. Эми азыр болсо фактчек деген популярдуу сөз пайда болду. Бактарактардын зыяны. 1981-жылы АКШ президенти Рональд Рейган эл алдында чыгып сүйлөгөн сөздөрдүн биринде бактарактар автоунааларга салыштырмалуу абаны 4 эсе көп булгай турганын айткан эле. Президенттин бул сөзүнө элдин күлкүсү келген. Ал эми окумуштуулар болсо, бул маалыматты текшерип чыккан соң анын жалган деп жарыялаган. Дал ошол мезгилден тарта факт-чекинг пайда болгон десек болот. 2000 жылдардын башында Америка Кошмо Штаттарында PolitiFact, FactCheck.org сыяктуу бир катар долбоорлор, ошондой эле The Washington Post гезитине караштуу фактчек долбоору иштеп баштаган. Андан көп өтпөй саясатчылардын билдирүүлөрүн жана фактыларды текшерүү модага айланып, дүйнө жүзүнө жайыла баштаган. Ал эми 2016 жылкы АКШдагы президенттик шайлоонун жүрүшүндө фактыларды жана саясатчылардын билдирүүлөрүн текшерүү өзгөчө популярдуулукка ээ болгон. Бүгүнкү күндө дээрлик ар бир мамлекетте фактыларды текшерүүчү ресурстар бар. Фактчек жанрынын 20 жылдык тарыхында журналисттер жыл сайын маалыматты текшерүүчү түрдүү куралдарды жаратып келген. Учурда журналисттик иликтөөлөрү менен дүйнө жүзүнө таанымал болгон Bellingcat басылмасынын базасында 300дөн ашуун онлайн куралдар бар экени белгилүү. Бул деген фактчек жөн гана журналистика жанры болбостон, андан да чоң нерсеге айланганынан кабар берет. Ал берген мүмкүнчүлүктөр менен бирге бир гана журналисттер эмес, деги эле ар бир кызыккан адам пайдалана алат. Фактчек иликтөөчү журналистиканын, дата журналистиканын өнүгүшүнө түрткү болуп, жарандык көзөмөлдү жаңы баскычка көтөрдү десек болот. Белгилүү болгондой, маалыматты издөөнүн эң көп колдонулган жолу бул Google, Яндекс, Baidu жана башка издөө системалары. Эгерде англис тилинде маалымат издесеңиз, Google мыкты болуп саналат. Орус тилиндеги сайттарды Яндекс жакшы табат. Ал эми Кытай тилинде маалымат табуу үчүн Baidu сервиси ыңгайлуу болуп саналат. Негизи башка тилде маалыматка туш болсоңуз, кооптонбой деле койсоңуз болот. Учурда интернет желесинде каалаган тилден башка тилге которуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн чычкандын оң баскычын басып, перевести же которуу функциясын тандап коюу керек. Мындан тышкары, текстти онлайн которуу үчүн тиешелүү барактын шилтемесин Google Translate, Google котормочу функциясына койсоңуз, бул сервис сизге керектүү тилге которуп берип, жаңы шилтемени сунуштайт. Ал аркылуу өткөн соң баягы баракчанын толук түрдө котормосун ала аласыз. YouTube'га жүктөлгөн видеону которуш керек болсо да маселе жок. Тасманын субтитрлерин жандырып, менюдан сизге керектүү тилди тандап алсаңыз болот. Скрипт десе чочулоонун кажети жок. Анын ичинде маалыматты издөө үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр камтылган. Фактылардын 70%дан көбүн негизги сөздөрдүн жардамы менен тактап алса болот. Ал эми жогоруда айтылган скрипт же болбосо команда тагыраагы белгилүү бир шаблондорду колдонуу менен сиз издеген маалымат максималдуу түрдө так жана тез чыгат. Негизи издөө системаларына бир нече сөздү пробел аркылуу жазсаңыз, Google ошол сөздөрдүн баардыгы камтылган документтерди издеп баштайт. Пробел бул жана же болбосо англис тилинде and деген команда. Мисалы, парламент, президент, жогорку кеңеш, депутат деп терсек, аны издөө системасы парламент and президент and жогорку кеңеш and депутат деп кабыл алат. Сиз дагы ушундай команданы берсеңиз болот. Бул жерде эки талап бирдей болуп саналат. Google'га тигил же бул тууралуу маалыматты таап бер дей турган болсоңуз, or командасын пайдалансаңыз болот. Белгилей кетчү жагдай, бул команда чоң тамгалар менен гана жазылат. Мисалы, парламент же депутат деген сөздөрдүн бири гана камтылган маалымат керек болсо, парламент or депутат деп жазуу керек. Макчы, Google издөө сервисинде баш тамга менен кичине тамга тең укуктуу деп айтсак болот. Башкача айтканда, издөөгө жогорку кеңеш деп чоң тамга менен жазсаңыз да, же жогорку кеңеш деп кичине тамга менен жазсаңыз деле бирдей жыйынтыкты аласыз.
плюс командасы. Айрым учурда сиз издеген сөздүн түрдүү варианттары бар болгон учурлар кездешет. Мисалы, Терминатор 1 же болбосо Терминатор 2 жана башка. Мындай учурда керектүү сөздөн кийин плюс командасын пайдаланабыз. Дагы бир мисал. Сиз дастан тууралуу маалыматты издеп атасыз дейли. Бирок төрага эмес, завод жөнүндө маалымат керек. Дастан завод деп терсеңиз, заводдон тышкары депутат жөнүндө дагы керексиз маалымат чыгып калышы ыктымал. Андыктан системага так команда беришибиз керек. Ал үчүн дастан плюс завод деп тере турган болсок, жалаң ушул заводко гана тиешелүү маалымат чыгат. Минус командасы. Негизи так команда болбосо, издөөнүн жыйынтыгында таштанды керексиз маалымат толтура чыгып калат. Андай болбош үчүн эмес, башкача айтканда минус командасын пайдаланабыз. Бул скриптин жардамы менен сиз издеген маалыматтын керексиз сөздөрдү алып салсаңыз болот. Алгач керектүү сөздү жазасыз, андан соң минус белгисин тересиз, андан кийин сизге кереги жок сөздөр жазылат. Мисалы, Садыр Жапаров минус президент, шайлоо минус 2020. Чыгармалардагы так фразаны же бир адамдын цитатасын таба албай атсаңыз, же болбосо туруктуу сөз айкалыштан турган белгилүү бир продуктунун, компаниянын атын табыш керек болгон учурда тырмакчаларды пайдаланабыз. Мисалы, жогорку кеңештин 6-чакырылышы деген туруктуу сөз айкалышын табуу үчүн бул сөздөрдү жазып, сөзсүз түрдө тырмакчага алабыз. Айтмакчы, Google издөө системасына 32 сөзгө чейин жазууга мүмкүнчүлүк бар. Андан көп сөз издөө таласына батпай калат. File type командасы. Google бир гана баракчага шилтемелерди таап тим болбостон, белгилүү бир документтерди да тапканга мүмкүнчүлүк берет. File type командасынын жардамы менен сиз PDF, Doc, RTF, Excel жана башка документтерди таба аласыз. Алсак, Конституция деген сөз камтылган PDF документин издеп атабыз. Ал үчүн Конституция File Type PDF деп теребиз. Сайт оператору өтө керектүү жана пайдалуу команда. Сиз издеген маалыматты белгилүү бир сайттан издеп таап чыгат. Мисалы, кайра эле Конституция деген сөздү бир гана Юстиция министрлигинин сайтынан табыш керек болсо, Конституция сайт minjust.gov.kg деп тересиз. Интернет желесинде ар түрдүү сүрөттөргө ар кандай мүнөздөмө берилген учурлар көп кездешет. Анын арасында фейктер да эбегейсиз көп. Ошол сүрөттүн алгачкы булагын тапкыңыз келсе, Google картинки же болбосо Яндекс картинки деп сервистерди колдонсоңуз болот. Болгону ошол сүрөттү тиешелүү иконканы басуу менен сервиске жүктөөңүз же сүрөттүн шилтемесин алып, талап кылынган талаачага көчүрүп келиңиз. Жыйынтыгы күттүрбөй дароо чыгат. А эгерде тигил же бул видео кайдан пайда болгонун билгиңиз келсе, андан дагы скриншот аласыз да жогоруда айтылгандай кылып текшерип коесуз. Мынакей, бул сабакта биз факт-чек деген эмне экенин биле алдык жана маалыматты интернеттен издөөдөгү эң негизги куралдар менен тааныштык. Кийинки сабакта факт-чек дүйнөсүнө болгон саякатты улантабыз. Сиздер менен мен Асия Соронбаева болдум. Көрүшкөнчө.